Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Bugünkü sabahımızda namazdı buza turgan nerseler jönündө süйлөшөбүz. Namazdı qanday nerseler buzat? Babu ma yufsidu salata. Namazdı buza turgan nerselerden babı eкен. Öz fasat jana butlan бұл Hanafilerde dağı бұл ibadat babında birde ele bolot. Yani muamalatda ayırması var. Biroq бұл ibadat babında namazda misal fasada desek de batala desek de ökö birde ele bolot. Ошондуктан ibadatda ökö teң ele bolot. Бұл азыргы бұл китебибизде İmam Şurunbulali rahimahullah 68 oşu namazды buzа турган нерселерди санап өтөт. Yani вахва 68 şey'en Şol 68 namazdı buzа турган нерселер келет экен бул жакта. Birincisi el-kelimetu. Namazdın içinde süйлөштүк. Namaz okup jatıp süйлөсө, bir paydalı söz süйлөсүн, же пайдасы жок эле bir ün чыгарсын. Валау сахван дейт. Унутуп калып süйлөгөн болсо дагы. Ау хатаан же катаан süйлөп калса да, өз намазды окуп жатканын билет, бирок билип туруп намаз bir söz süйлөп кое турган болсо, ушул жерде намазы бузулат негизи. Ошондуктан намаз ичинде süйлөгөнгө болбойт, же болбосо ал жерде ар түрдүү пайдасыз болсо дагы үндөрдү чыгарууга намаз окуп жатканда этият болушубуз керек. Себеби намазыбыз бузулуп калыштыгы мүмкүн. Жана экинчиси ад-дуа бима юшбиху каламана. Yani adamdардын сөзүнө окшогон нерселер менен дуа кылуу. Намаздын ичинде adamdардын сөзүнө окшогон сөздөр менен дуа кыла турган болсо, Аллахумма албисни сауба када деди мисал. Аллахым мага ушул кийимди кийдиргин деп дуа кыла турган болсо, ат'имни када деди. Өз жакшы көргөн бир тамагы бар экен, намаз ичинде ошону сурап жатат мисал. Мен ушул тамак жедиргин деп. Же болсо Аллах таала менин карзымды ошол төлөгүн деп ошондой кылып Аллах тааладан сурай турган болсо, булардын бардыгы адамдардан сурала турган нерсе болот. Намаздын ичинде ахиретке байланыштуу Кудайдын өзүнөн сурай турган нерселер сураш керек. Эгер ошондой сөздөр менен сурай турган болсо, анда намаздын бузулуусуга алып келет ал да. Кийин үчүнчү намаз буза турган нерселерден ассаламу би нияти тахiyya валау сахиян дейт. Салам берүү дагы намазды бузат. Эгер ошол көрүшүү же саламдашуу ниетиде боло турганбыз. Намаздын ичинде туруп, бирөө менен саламдаша турган болсоңуз, ассаламу алейкум деп, ушул жерде сиздин намазыңыз бузулат. Эгер валау сахиян унутуп калып, намазда турганыңызды унутуп калып, бирөөгө салам берген болсоңуз дагы намазыңыз бузулат. Ошондуктан намаздын ичинде андай бирөө менен саламдашуу ниетинде салам бере турган болсо намаз бузат. Радду салам билисанихи, же болбосо ошол салам берген болсо ага жооп кайтаруу тили менен ва алейкумуссалам дей турган болсо, унутуп калган болсун, же башка болсун, бул дагы намазды буза турган амалдардан. Бил мусафахати, же болсо колу менен көрүшө турган болсо, намаз ичинде туруп, намаз ичинде бирөө келип калса, конок намаз ичинде туруп көрүшүп кое турган болсо, бул дагы ошол азыркы саламдашуунун маанисинде болот дагы намаз бузулат экен. Вал амалул касир, же болбосо намаздын ичинде туруп көп амал кылып салса, намаз бузулат анда дагы. Көп амал кыла турган болсо, сизди алыстан карап турган адам бул намаз окубай жатат деген бир ойдо кала турган болсо, шектене турган болсо, анда амал касир болот дагы, ушул сиздин намазыңызды бузууга алып келет. Tahfilus sadr anil qibla. Жана намазды буза турган нерселерден кыбладан көкүрөгүңүздү бура турган болсоңуз. Ушул жакта кыбла болсо, ошол көкүрөктү башка жака буруп кете турган болсо, анда себеби кыблага беттенип туруу фарз болгондугу үчүн ошо сиз фарзды таштаган болосуз, намазыңыз бузулат. Бирок ушундай бир абалдар болуп калат, ошол кээде дарат сынып калат, ошол сабкул хадас болуп калат. Ошондо кээде дарат алып келсе болот. Рухсат бар, дарат алып келип, кайра ошол намазды улантса болот, алып келет иншалла бир фасылда ага рухсат берилет. Бирок андай дарасыздык жетпей эле ал намаздан бурулуп башка жака караса, анда намаз бузулат анда. Ва акулу шейин мин харижи фамихи валау қаллады. Жана намаздын ичинде туруп жей турган болсо, сырттагы нерсени жей турган болсо, намаз ичинде туруп мисал бир конфет жеди, же оозуна бир жубачка салып ала турган болсо, ошо сырттан алып келип оозуна сала турган болсо, ал аз болсо дагы намаз бузат экен.
Jana aklu ma bayna asnanihi wa huwa qadrul himmasa. Oğuzunun içindeki tişlerinin arasındaki nerseni jese dagı namazı buzulat eğer çoң bolsa eken. Noqottон çoң bola turgan bolsa, oşunday çoң nerseni jey turgan bolsa, аны dagı azır noqottон çoң болуш керек экен. Эгер кичинекей тиштердин арасындагы баягы нандын убактары калган болсо, же кичинекей бир нерсе калган болсо, аны жутса, намаз бузулбайт. Бирок эгер çoң болсо, намаз бузулат экен. Şu şurbuhu jana namazın içinde turup içe turgan bolsa, namazın içinde turup bir su içe turgan bolsa, je soğuk içe turgan bolsa, alдағы namazdı buzat eкен negizi. Je namazın içinde turup başını kötörüp asmanga karap jamgır jağıp жатса, jamgırdan oğzuna alıp an juttu misal. Anda da namaz buzulat negizi. Jamgırga karap oğzunu açıp jamgır düşürse. Hatta nahnuhu bila uzrin, namazın içinde turup özürsüz tamağını kıra turgan bolsa. Tamağını kırıp oşol özürü жоқ бола турган болсо, анда намаз бузулат экен. Эгер өзүр болсо, бир балгам келип калды, бир какырык келип калды, же болсо бир кыраат оңдойн деп жатат, кыраат жакшы чыкпады, ошондо тамагын кырып алса, анда болот экен. Бир өзүр болот, жайыз болот, намаз бузулбайт. Ат-ta'fif, намаздын ичинде туруп, ta'fif деп бул негизи уф деп туруш, намаз ичинде туруп, уф деп ошондой кылып үн чыгарып туруу дагы негизи намазды бузат, бир өзүрсүз бола турган болсо бул дагы. Өзүрсүз эле намаз ошондой үндөрдү чыгара турган болсо, бул дагы намазды бузуусуна алып келет негизи. Баягы топуракты пүүлөйбүз го деп. Ошондой намаз ичинде эгер ошондой үндөр чыгара турган болсо, өзүрсүз эле ал дагы намазды бузат экен. Ал-анин, же осум онтоштук намаздын ичинде туруп. Намаздын ичинде туруп онтой турган болсо, деп мисал ошондой бир үндөр чыкса, ал дагы өзүрсүз бола турган болсо, бир оорудан келип, оору катуу болуп чыдабай ушу онтоп жаткан болсо, намаз бузулбайт. Бирок андай катуу оору болбой эле онтой бере турган болсо, намаз бузулат. Ат-ta'awuh дегенде бул да онтоштук, деп мисал, деп башкача ошол үндөр чыга турган болсо, алда дагы намазды бузулуусу алып келет негизи. وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة. Je bolbosum namazın içinde turup iylay turgan bolsa, iylaganda da önünü çıgarıp iylay turgan bolsa, bir oorudan, bir jer oorup ketti, putu oorup ketti, je bolbosum bir beli oorup ketti, je bolbosum içinde bir nese karmap kaldı. Oşonda oorusudan çidabay iylap jatat namaz içinde. Kudaydan korkonduk üçün iylagan jok, al jerde oorudan iylap jatat. Je bolbosum bir musibet jet, akçasının bankrot bolup kaldı. Je bir sınoo жетти, ошол сыноодон ыйлап жаткан болсо, анда да намаз бузулат экен. Ла мин зикрил жаннати ау нарин, бейиштин же осум тозоктун зикриден ыйлап жаткан болсо, намаз бузулбайт экен. Ошол намазда турганда мен бейишке киргизсин деп бейишти элестетип ошол жерде ыйлай турган болсо, тозоктон сактагын деп тозоктун бир тозок жөнүндө келген аяттар келсе, ошол жактан ыйлап жаткан болсо, анда хушу күчөйөт анда. Ал жакшы болот ал кайра. Бирок дүйнөй нерсеге кирип, ал намаз ичинде ыйласа, намаз бузулат. Ва ташмиту атисин бирхамукуллах. Бирөө намаз ичинде ошол чүчкүрө турган болсо, сиз алхамдулиллах деди же башка, сиз бул жакта туруп ярхамукаллах дедиңиз. Же сырттагы бир адам ошондой болду, сиз намаздын ичинде туруп ярхамукаллах дедиңиз. Аллах Таала сага райым кылсын деп айта турган болсоңуз, бул жерде дагы намаз бузулат экен. Siz aytsanız. Ve cevabu mustafhimin an niddin bila ilahe illallah. Je bolbosam biri sizge surap jatat. Namazda turgan adamdan surap jatat, ошол жерден bir nauzu billahi min zalik, Allah'ın şeriki barбы dep surasa, siz namaz içinde turup la ilahe illallah dediniz. Allah'dan başka, Allah'ın şeriki jok, Allah'dan başka ilah jok dep siz ошол söz menen, ошол kelime menen жооп берип койсоңуз дагы namazınız buzulат eкен. Siz al menen süйлөшүп жатасың намаз ичинде туруп. Ва хабари суин бил истиржа'i де. Же болсом сизге bir баягы bir кабар келди намаздын ичинде. Баланчы кайтыш болуп калды деди. Же ошондой bir кайтыш болуп калды деп бизге кабар келгенде намаздын ичинде туруп инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дедиңиз. Ал жерде дагы намазыңыз бузулат. Ва саррин билхамдулиллах. Же болсом сизди кубантырган bir кабар келди, алхамдулиллах дедиңиз намаз ичинде. Алда намазыңыз бузат экен. Же болсом bir таң калган bir иш окуяны уктуңуз намаз ичинде туруп, ал жерде да ла илаха иллаллах, же болсом субханаллах
деп ошого бир калималарды айта турган болсоңуз, намазыңыз бузулат. Ва кулли шейин кусида бихил жаваб ка Яхья худил китаб атина гадаана деген. Tilka hududullah fala taqrabuha деген аяттар келсе, мисал, ошол жооп максат кылынган ар бир Курандан болсо дагы жооп максат кылынган боло турган болсо, ал дагы намазды бузат экен. Yani ya Yahya hudil kitab деп bir kitabını izdеп таппай жаткан болсо, ya Yahya hudil kitab деп ушул аят менен кайрылсаңыз, бирөөгө абет алып кел деп айтайын деп намаз ичинде туруп ага билдирип коеюн деген болсоңуз, атина гадаана деп ушул аят менен, Кахф сүрөсүндөгү аят менен кайрылып кое турган болсоңуз, ушундай жерлерде намаз бузулат. Себеби сиз бирөөгө максат кылып жатасыз, сүйлөөдү максат кылып жатасыз. Ва ру'яту мутаяммим маан. Же болсом таяммум алган киши сууду көрүп кала турган болсо. Ошол ат-тахият көлөмүнчө отуруудан мурда сууду көрүп калса, намаз бузулат анда да. Бирок ат-тахият көлөмүнчө отуруп, ат-тахият окуп бүткөндөн кийин келет көрө турган болсо, сууду намаз бузулбайт, намаз дурус болот анда. Ва тамаму муддати масихил хуффи, же болсо мазга мас тарткан адамдын мөөнөтү бүтүп кала турган болсо, анда дагы намаз бузулат, себеби дараты сынган болот. Ва наз'уху, же болбосо намаздын ичинде туруп массыны чечип кое турган болсо, анда да намаз бузулат экен. Ва тааллумул умми аятан, же болбосо бир илим кыраат кыла албай турган адам таптакыр кыраат кыла албайт ал. Бир аят дагы билбейт. Ушундай адам аят үйрөнүп алса, намаздын ичинде туруп аят билип алды. Yani bir talaqi менен бирөөдөн угуп калды, ошол жерде бир аят үйрөнсө, намаз бузулат экен, себеби бир аят билип алды да, даражасы көтөрүлдү. Bir окуй турган болуп калды, карый болуп калды. Ва вужданул ари сатиран, же болсо жылаңач намаз окуп жаткан адам кийим келип калды ага, намаз бузулат. Ва кудратул муъми аля рукуи ва суджуд, баягы ишара менен, башы менен намаз окуп, ишара кылып окуп жаткан адам руку сажда кылууга кудрети жетип калды. Анда туруп руку сажда менен окуйт ал. Башкаттан. Ва тазаккуру фаитатин лизи тартибин, тартиптүү адам каза намазыны эстеп калды. Себеби сахиби тартип деген нерсе бар. Тартиптүү, намазды каза кылбаган болсо бир адам, каза кылбай кетсе сахиби тартип болот. Эми каза кылып калса, анда ошол казасын биринчи окуш керек да, кийин өзүнүн вактылуу намазын окуш керек. Ушул жерде сиз вактылуу намазды окуп жатып, бирок казаны сиз эстеп калсаңыз, анда ошол намазыңыз бузулат дагы, казаны окуп, кийин вактылуу намазды окушуңузга туура келет. Ва истихлафу ман ла яслуху имаман. Имамга лайыксыз болгон адамды сиз ордуңузга кое турган болсоңуз, имамдын дараты сынып калса, сиз артыңызда турган бир кыраат кыла албаган, же болбосо бир имамга лайыксыз болгон, же болбосо сахиб үзүр болгон, үзүрдүү бир адамды сиз имамга кое турган болсоңуз, намаз бузулат деди да. Ва тулуу шамси фил фажр, багымдатта күн чыга турган болсо, намазды окуп жатканыңызда күн чыгып кете турган болсо, анда намазыңыз бузулат деди да. Ва завалуха фил идайни, yani эки айт намазда күн ой турган болсо, yani şu ayet namazı keçiktirdi, peşin bolup кетип турду. Peşin bolup, peşinde vakt kirip кала турган болсо, анда намаз окуганга болбой калат. Духул вактил аср фил жумати. Же болсо жума намазында аср вакт кирип кала турган болсо, ал жерде дагы жума намаз бузулат. Ва суқутул жабирatu an bur'in. Bir жер жаракат бар эле, ошол жаракатка чүпүрөк коюп ошондой кылып байлагансыз, ошол түзөлүп түшүп кете турган болсо, ал чүпүрөк, анда дагы даратыңыз сынат, кайра намазды окушуңузга туура келет, дарат алып. Ва завалу узрил мa'зур, же болсо үзүрлүү адамдын үзүрү кетип калса, анын үзүрү токтой турган болсо, ал киши дагы дарат алып, ал башкаттан окушка туура келет. Вал хадасу амдан, жана намазды атайлап сындырылган дарат дагы намазды бузат. Намаз ичинде сиз атайлап даратыңызды сындырдыңыз, намазыңыз бузулат. Сиз атайлабасаңыз, анда келип намазыңыз бузулат, келип улантышыңыз мүмкүн. Сиз атайлап даратыңызды сындырдыңыз. Атайлап бир жериңизди каныны чыгарып, кан чыгардыңыз атайлап. Анда намазыңыз бузулат, сиз атайлап. Бирок бир жерден өзүңүз каалабаган жерде кан чыгып кетти мисалы. Же мурдуңуз агып кетти, мурдуңуздан кан чыгып кетти. Ошондой бир абал боло турган болсо, анда даратыңызды алып келип, ушул кайсы жерден болсо, ошол жерден улантыш мүмкүн негизи. Al-hadasu amdan au bi sun'i gayrihi. Же болсо башка бир адамдын кылган иши менен сиз намаз
çıkarıp verdi sizdi. Namazdan çıkıp kettiniz. Başka bir adam sizdi namazınızı bozup koydu misal. Misal siz namaz okup жатканыңызда bir taş menen kelip biri urdu sizdi. Ya başka kıldı sizni namazdan çıkarıp saldı. Namazınızı bozup salsa al жерде namaz bozulат. Wal igma'u de jana namazın içinde özüdün jogotsa. Yani akılın jogotup özün jogotup koysa, ошол жатып калса, же талмас кармап калса, ошондой боло турган болсо намаз бузулат. Wal junun же ошо намаздын ичинде туруп жинди болуп кала турган болсо, ал жерде дагы намаз бузулат. Al janabatu bi nazarin aw ihtilamin je bolbosam namazın içinde turup bir nersege karab junup bolup kalıptır. Namazın içinde turup junup bolup kalıp jatan. Bi nazar je osu muhtap kaldı şol jerde. Uhtap kaldı, namaz içinde uhtap ihtilam bolup kaldı. Çünkü namazın içinde uhtap jatıp tuş görüp ihtilam bolup kalıptır. Katı uhtaptır da. Je bolsa ошол namaz içinde bir jaka karap, uşul menen şahvat bolup, nazar menen junup bolup kala turgan bolsa namaz buzulat bul jerde. Eki abaldı da. Wa muhazatul muştahati. Jana namazın içinde yani muştahat bolgon kız menen, bir ayal kişi menen siz namazda turup kalsanız namazınız buzulat. Yani yer uşul ayal menen teң bolup bir sapta bolup kala turgan bolsanız sizdin erkektin namazı buzulat bul jerde. Hatta özünün mahramı bolsa da al jerde ayırmaz yok. Özünün ayalı bolsa da, özünün karındaşı bolsa da, özünün apası bolsa da, sizin canınızda bolup kalsa, oşol namazınız bozulat. Fi salatin mutlaqatin bul degen oşol siz ayal kişi menen teң bolup kalasız, bir sapta mutlak namaz deken. Yani rükû sajdası bar namaz deken. Yani janaza namaz bolup kalsa anda buzulbayt eken. Janaza namazda biz ayal kişi menen turup kalgan bolsanız namazınız buzulbayt eken. Bu janazadan başka namazlarda az bizdeki jalpılı 5 mal namazda misal tursa namaz bozulat. Jana mushtarakatin tahrimatan fi makanin muttahidin bila hail dedi. Yani mutlak namaz boluş gerek, jana tahrimada şerikteş boluş gerek. Eko oşo bir namazda okup jatkan boluş gerek. Yani erkek dagı ayal dagı bir ele namazda okup jatkan, bir imamga iktida kılgan boluş gerek eken. Je bolboso uşul ayal uşul erkekke iktida kılgan boluş gerek de. Je ayal mı erkek bir imamga iktida kılsa, jana bir jerde bola turgan bolsa, yani bir jerde bir sapta tursa, bila hail ortasında bir tosuk jok bola turgan bolsa, oşol jaka bir tosuk bir je dual je bolsun bir joң parda tartıp oşondoy bölüp koyulbagan bolsa, anda namaz buzulup ketкен. Erkek kişinin namaz buzulat. Lam yushir ilayha li tata'akhkhara anhu. Jana erkek kişi uşul jerde ayal kişiге artka tur da bir işara kılbagan bolsa da, işara da kılış gerek eken. Ayal kişi kelip kalsa uşul jerde artka tur dep işara kılış gerek eken. Menden artka tur dep işara kılış gerek eken. Eger uşul keç artka turbasa anda ayal kişinin namazı buzulat eken. Erkek kişinin namazı buzulbayt eken. Ve neva imamataha. Jana bul jerde erkek kişinin namazı buzuluştuğunun şartı uşul imam ayaldın imamçılığını dağı niyet kılgan boluş gerek. Ayal kişi imam uşul ayal kişi dağı manga uyup jatat degen oşo niyette imamçılıkka ötken boluş gerek negisi. Oşondo bul jerde ayal kişinin namazı fast bolat. Eger anda imamçılık niyet kılbagan bolsa ayal kişinin özünün namazı buzulat. Erkektin janına turup algany menen ayaldın özünün namazı buzulat. Sebebi imamga jüktöp imam аны niyet kabul kılbagandygy üçin, niyet kılbagandygy üçin al jön ele jüktögen bolup kalat, namaz buzulat negisi. Wallahu a'lam bis-savab.